Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке киргени өлкө экономикасында кандай өзгөрүү байкалды? Орто жана чакан бизнести колдоону колго алган фонд максатына жеттиби жана өкмөттүн бул аракети ишкерлерди канчалык деңгээлде канааттандырат? Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында түзүлгөн фонддун ишмердиги жана бул убакыт аралыгында аткарган иштери туурасында кеп кылабыз. Түз эфирде Учурчак программасы, аны мен Шайыр Жунусалиева алып барам. Биз бүгүн ушул теманын алкагында кененирээк маек куруу үчүн студияга Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы жетекчиси Эркин Асрандиев мырзаны чакырганбыз. Жана ошондой эле дагы бир коногубуз келиши керек эле, бирок шартка байланыштуу кечигип келе албай калды. Биздин маекке ушул тема боюнча суроо берем же оюмду ортого салам десеңиздер, биздин 0312 кодун терип 565672 номуруна чалсаңыздар болот, урматтуу теле көрүүчүлөр. Андыктан суроо узатсаңыздар жооп берет бул жактан адистер. Эркин мырза, ушул фонддун ишмердүүлүгү боюнча алгач азын-олук маалымат, учкай маалымат берип кетсеңиз да, кандай максатта түзүлгөн, кандай бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү? Саламатсыздарбы? Бул Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 2014-жылы Россия менен Кыргызстандын ортосунда келишим түзүлгөн болчу. Ошонун негизинде ишин баштаган. Ишин өзү 2015-жылдын сентябрь айынан баштады. 2 жыл 9 ай болуп калды. Толугу менен уставдык капиталын Россия бюджетинен, Россия тарабынан камтылган болчу. $500 миллион бөлүнүп берилген болчу. Ошо бүгүнкү күндө фонд тарабынан өзү түзмө-түз каржылаган жана биздин өнөктөш банктар аркылуу $1064 жакталып отурат. Жалпы суммасы $276 миллион жетти. Ошол бүгүнкү күндө жана уставдык капиталы деп атпайсызбы, ошонун баары которулдубу же келелеппи калганы? Бул 500 миллион 2015-2016 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде бөлүктөр менен Россия тарабынан которулуп берилген болчу. Толугу менен 500 миллион. Россия бул жагынан өзүнүн милдетин аткарды. Ошо берилген каражаттан бүгүнкү күндө жана мен айткан $276 миллион бул экономика тармактарын каржылоо. Андан тышкары $50 миллион биз финансы министрлиги чыгарган кымбат баалуу кагаздарды сатып алган болчубуз мурда жылдын аягында. Ал каражаттын эсебинен жеткиликтүү турак жай деген программасы каржыланган. Былтыр биздин маалымат боюнча 2,4 миллиард сом ипотекалык насыялар берилип бүттү. Ошону менен жалпы суммасы $326 миллион иштетилди, өздөштүрүлдү деп айтсак болот. Анан негизи эле ушул фонд караган мындай приоритеттүү тармак кайсылар өзгөчө? Приоритеттүү тармактар болуп агро өнөр жай тармагы эсептелинет. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, айыл чарба, жеңил өнөр жай. Негизи эле өндүрүш тармактары приоритеттүү болуп эсептелинет. Анын ичинен өзгөчө биз бая бөлүп чыгарганы бул экспортко багытталган ишканалар. Андан тышкары бул приоритеттүү деп айтсак болот, бирок андан тышкары да кошумча кээ бир тармактар бар бизден каржыланып аткан. Бул туризм, инфраструктура, ошол эле соода саттык, менчик медицина, менчик билим берүү инфраструктурасы деп айтсак болот, транспорт жана логистика, ушундай тармактар каржыланган. Анан ошол насыя берүүнүн шарттары жөнүндө айтып кетсеңиз, канча суммага чейин ала алышат, кандай долбоор жазыш керек, анан кимдер канча убакытка, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Биз өзүбүздүн ишибизди эки багытта жүргүзөбүз. Биринчиден бул чакан жана орто бизнести колдоо. Ошондой өзүнчө программа бекитилген болчу. Насыялар жана проекттин суммалары $1 миллион чейин болсо, бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан банктар аркылуу берилет. Негизги шарттары бул насыянын мөөнөтү 5 жыл, анын ичинде 1 жыл негизги суммасынан каникул бар. Пайыздык үстөктөрү доллар менен 5% түзөт, сом менен болсо 10%. Каражат банктарга бөлүнүп берет. Банктар болсо ишкерлердин долбоорлорун өзү тандап, изилдеп чыгып, баалап, күрөө жагын карап чыгып, анан кийин өзүлөрү чечим кабыл алышат. Максаттуу пайдаланышына жана кайтарымдуулугуна банктар өзүлөрү жооптуу. Биз каражатты гана бөлүп беребиз жана максаттуу пайдаланышына ошо биздин
программада көрсөтүлгөн багыттарга берилип атат, ошону гана көзөмөлдөп турабыз да. Долбоордун насыянын суммасы $1 миллион ашык болсо, анда фонд түзмө-түз өзү каржылайт. Бизнес план, бизнес долбоорлорду биз өзүбүз карап, өзүбүз изилдеп чыгып, экспертизаны өткөзүп, андан кийин өзүбүз каржылайбыз. Бул түзмө-түз каржылоо боюнча негизги шарттары насыянын мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга чейин болушу мүмкүн. Пайыздык үстөгү 4-төн 7% чейин доллар менен. Анан пайыздык үстөгүнүн өлчөмү экономика тармагына жараша болот да. Мисалы, жанакы приоритеттүү тармактарга төмөнкү пайыздар бекитилген, 4%дан агро өнөр-жай өндүрүш тармактарына. Берки башка транспорт, инфраструктура тармактарына болсо пайыздык үстөктөрү жогорураак. Анан сиз күрөө жөнүндө да айтып калдыңыз да, ошол күрөө боюнча дагы бир топ нааразы пикирлер айтылды эле. Ошол жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Канча пайызды эме болуш керек күрөөнүн эмеси? Бул күрөөдөн мурун жанагы мурунку суроого да толуктуу айтып коеюн. Быйылкы 2018 жыл президент менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталган болчу. Ошонун алкагында биз аймактарда чыккан долбоорлорго жанагы босогону $1 миллион дегенди төмөндөткөнбүз, $300,000 чейин түшүргөнбүз. Бул эмне себептен? Биз жылдын башында толугу менен бүт аймактарды кыдырып чыгып, ишкерлер менен сүйлөшүп, анализдеп көрсөк, көбүнчө аймактарда мындай долбоорлор бар экен, суммасы миллиондон кем. $400, $300, $500,000 болушу мүмкүн. Бул айыл чарба тармагы болуш керекпи? Айыл чарба, өндүрүш, ар кандай долбоорлор. Анан мындай ишкерлер банкка барып, банктан каржылоо алайын десе, биздин каражаттын эсебинен банктардын талаптарына толугу менен кээ бирде жооп бере албай калат экен. Күрөө жагынан, баягы төлөм жагынан банктардын эми ачыгын айтыш керек, талаптары катуураак биздикине караганда. Биз баягы өнүктүрүү институт болуп эсептелинебиз, ошондуктан биздин баягы талаптар жумшагыраак да банктарга караганда. Анан банктардан да ала албайт ал сумманы, бизге да келе албайт. Себеп дегенде жанакындай $1 миллион деген босого бар да. Ошол себептен биз атайын ошо аймактар үчүн, аймактардагы иштеп аткан ишкерлер үчүн 300,000 чейин түшүргөнбүз да. Күрөө жагынан айтып кетсек, жана сурооңузга, биринчиден жана мен айтып кетпедимби, банктарга салыштырмалуу биздин талаптар жумшагыраак, гибкий деп айтсак болот да, ыңгайлашкан. Бул биринчиден банктан насыя алганда көбүнчө кыймылсыз мүлктү сурайт да, кыймылсыз мүлктү. Анан анын баасы насыянын суммасынан 1,8 же 2 эсе ашыш керек, базар баасы. Анан кыймылсыз мүлк 70 же 80%дан кем болбош керек да. Биз ага караганда кыймылдаткан жалаң гана кыймылсыз мүлк эмес, башка мүлктү да ала беребиз. Жабдык болобу, техника болобу, андай мүлктү деле биз ала беребиз. Бул бир. Экинчиден, биздин жанагы насыянын суммасынан күрөөнүн баасы орто эсеп менен алганда 1,5 эсе ашыш керек. Анан үчүнчүсү, биздин акчанын эсебинен сатып алынган жабдык же биздин акчанын эсебинен курулган имараттар кайра эле бизге күрөөгө койсо болот. Рахмат, азыр бизде түз байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Суроо берем деген. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Могу артист менен байланышайын деген максатым биринчи жолу теле берүүгө чыгып атат да, могу темачы өнүктүрүү фонду депчи. Ошонун негизинде мен тиешелүүбү, тиешелүү эмеси бир вопрос берейин дедим эле. Орозонун күнүндө биринчиден майрамгар менен эртең келе аткан Курбан айт. Экинчиден мен студент болгондон бери бир фонд ачайын деп ниет кылып жүргөм да. Анан ошону 34 жашка чыгып быйыл фонд ачтым. Как раз быйыл президентибиздин немесине дал келип калды. Айылды өнүктүрүү боюнчачы, айыл жергесин. Анан фонддун негизги максаты бул элдин экономикалык жашоо шартын өнүктүрүү. Аны акча чогултуу маселеси каралган, акчаны элдер өздөрү чогултуп берген, фонд түзүлгөн, эл акчаны чогултуп берген, 100,000 жакын акча бар. Анын иштетүү функциялары иштелип чыккан, өзү билет уставтар түзүлгөн. Бизде акча маселеси аз болуп атат да. Эгер биз кредит
%100% алып иштеткенге мүмкүнчүлүк жок. Себеби ал элдин акчасы. Аны эртең аны жалпы адам жооп бериш керек да. Процент эч ким төлөй албайт. Ошого байланыштуу мындай бир жөн эле жаран катары ушундай өнүктүрүү максатында бир кандайдыр азыраак деңгээлде бир жардам бере алабы. Эгер неме дей турган болсо мен тиешелүү документтерими көрсөтүүгө даярмын да. Бул өзүнүн чакан фондун айтып атат да, ошондой болду да. Рахмат сурооңузга. Сизди да келе жаткан майрамыңыз менен фонд, сиз түзүп аткан фонд тууралуу биз негизи баягы өзүн актоочу долбоорлорду каржылайбыз. Бул биздин баягы ченемдик укуктуу актыларда көрсөтүлгөн. Анан сиздин долбооруңуз боюнча мындай тереңирээк карап чыгыш керек экен. Негизи эле бизге эл аралык уюмдар кайрылган болчу. Бул бир жагынан жана IFC деген, бул эл аралык финансылык корпорация, жана Дүйнөлүк банктын астында иштейт. Экинчи тараптан исламдык өнүктүрүү корпорациясы да кайрылган болчу да. Түзмө-түз кыла турган инвестициялык фондду чогуу ачалы депчи. Бирок биз аны карап чыгып азырынча токтоп тура эле дедик. Себеп дегенде бизде мыйзам жагынан толук бүт шарттары көрсөтүлгөн эмес. Бул бир. Экинчиден ошол сыяктуу фонддор каржылай турган долбоорлор, ал долбоорлорду сөзсүз баягы алып бара турган жетектөөчү компаниялар болуш керек, тажрыйбасы бар. Ошол жагы жетишсиздиктен болгондон биз пока токтоп турдук. Бирок биз аларга мындай сунуш бердик. Инвестиция кыла турган долбоорлор болсо, же сиздер өзүңүздөр андай фонд түзө турган болсоңуздар, биз силер менен чогуу биргеликте партнер катары иштегенге даярбыз. Өнөктөш катары. Бул баягы телефон чалган биздин телекөрүүчү мындай деп айтат элем. Сиз бизге келсеңиз болот фондко. 5-нчи күндөрү 1:30-дан 3:30 чейин мен өзүм кабыл алам. Ошол кабыл алууга жазылып эле бизге келип идеяңызды айтып берсеңиз, анан ошол жерден тереңирээк сүйлөшөбүз. Сиз жана банктар жөнүндө айтып калдыңыз. Бүгүнкү күндө сиздердин фонд канча банк менен кызматташып атат? Анан жана банктардын талаптары, эрежелери башкача, шарттары башкача деп атпайсыздарбы? Анан алар менен келишим түзүп атканда силер ошол шарттарды өзүңөргө ылайыктап мындай сунуштай албайсыздарбы? Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда 25 банк иштеп аткан болсо, ошонун 13 менен бизде кызматташуу түзүлгөн. Эмне үчүн 13 болгон себеби бизге дагы банктарга өзүбүздүн талаптарыбыз бар да. Капиталдын көлөмү боюнча, алардын берилип аткан насыялардын кайтарымдуулугунун деңгээли бир определенный проценттен кем эмес болуш керек. Анан ал банктын ишмердүүлүгү дагы мындай таза пайда алып келип аткан болуш керек да. Зыян көргөн банктар менен биз иштеше албайбыз. Себеп дегенде биз аларга каражат берсек да мындай тобокелчиликтер чыгат да, эртең бизге кайтарып бере алабы депчи. Шарттар боюнча бул жерде мындай да, жанагы пайыздык үстөгү, берилип аткан насыянын мөөнөтү, каникулдары, анан кайсы багыттарга берилиш керек, кандай максат менен берилиш керек, анын баарын биз өзүбүз жазып беребиз да, ошону көзөмөлдөйбүз. Бирок төлөм жагынан анализдөө, күрөөнү баалоо, анан негизи эле долбоорду анализдеп, кайсы долбоорго насыяны береби же бербейби, аны банктар өзүлөрү чечет, биз аяка кирише албайбыз. Ал жагынан булар улуттук банк бекиткен ченемдик укуктуу акттардын негизинде иштейт да. Рахмат, бизде дагы бир түз байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Суроо берем деген, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатчылык, мен дагы бир рет чыгып атам. Баягы биринчиден терең ыраазычылык билдирем ушул баягы адиске, себеби мен күтпөгөн жоопту берди канааттандырарлык деңгээлде. Биринчиден, экинчиден бул кызматтык деңгээлине карабай, мына адамдык касиетине карап келиңиз сүйлөшөлү деген жакшы бир менде үмүт пайда болду. Ушул сөздөрдөн кийин ошого байланыштуу телефон номерларын берсе, жекече дагы сүйлөшсөм, эгер ушулардын талабына, адамгерчилигине ылайык келе турган болсо, менин фондум мен өзү жалоотта чыгып атам да, ошого алыста тургандыгыма байланыштуу өзү аксызда түшкөн фондду. Азыр фонд аксызда иштеп атат. Мен өзү жалоотта иштегендиктен өзүм жалооттамын да. Сиз рахмат сурооңузга. Сиз мындай кылыңыз, биздин кабылдаманын телефон номеру 30 37 50, 30 37 50, биздин сайтта деле
бул маалымат бар. Кабылдамага чалып туруп, ушундай түз эфирден биз байланышканбыз, ушундай сөз болгон, кеп болгон деп өзүңүздүн телефондоруңузду таштап койсоңуз, аты жөнүңүздү, биз сөзсүз түрдө сиз менен байланыштырып, анан мен өзүм сүйлөшөм сиз менен. Анан Эркин мырза, сиздин өзүңүз деле маалыматыңыз бар болсо керек, ушул бир 2 жумадан бери эл өкүлдөрү тарабынан сиздердин фондко бир топ мындай сын пикирлер айтылып атат да. Көпчүлүк эл өкүлдөрү ошол фонддон насыя алуу бюрократияга айланганын айтып, анча карапайым жарандар ал фонддун мындай босогосун аттай албай жаткан кыйынчылыктар жөнүндө айтып жатат да. Бул канчалык, бул айыптоолор канчалык деңгээлде негиздүү деп айта аласыз? Эми андай сын пикирлер болушу мүмкүн. Ар бир иште мындай ар кандай көз караштар бар. Бул мындай кандай нормалдуу процесс деп эсептейм. Биздин босогону аттоо жөнүндө эч кандай көйгөй маселе жок. Себеп дегенде мына мен жана айтып кеттим, ар бир 5-күнү мен өзүм кабыл алам. Мисалы долбоорлорго тийиштүү маселелер болсо, алдын ала бир күн чалып биздин кабылдамага чалса, мен графигимди карап, башка күндөрү деле ишкерлер менен жолукканга даярмын. Бул бир. Андан тышкары биздин Facebook'та дагы, өзүбүздүн сайтта да живо чат деп коет, баягы түзмө-түз байланышса болот, суроолорду берип жооп алса болот. Биздин өзүбүздүн кредиттик адистер, алар күн сайын консультация берип ишкерлер менен иштейт. Андан тышкары биз азыр өзүбүздүн баягы тейлөөбүз ишкерлерге жакыныраак болсун деп, биз биринчиден мына кайра эле ошол аймактары өнүктүрүү максатында быйылкы жылдын мартынан баштап түштүк аймактарды тейлөө үчүн өкүлчүлүк бекиткен болчубуз. Мына марттан баштап иштеп баштады. Биздин өкүлүбүз Ош шаарында жайгашкан. Кошумча дагы биз буюрса мына июль айынан баштап ар бир областтык борбордо, бул Жалал Абад, Баткен, Нарын, Талас жана Каракол 5 шаарларда консультация берүүчү регионалдык борборлорду ачалы деп атабыз. Бул биздин филиал же өкүлчүлүк болбойт. Муну биз тендердин жолу менен бизнес ассоциация же консалтинг компанияларын жалдап туруп, анан ошолор ошол жерде жайгашып туруп, эмне үчүн бул 5 шаар? Себеп дегенде Ош областын жана биздин өкүлүбүз тейлейт. Бишкек менен Чүй облусун болсо, биздин өзүбүздүн башкы офис тейлейт. Калган 5 област болсо, ошондой борборлорду ачабыз. Бул борборлордун астында эки негизги максат коюлат. Бул биринчиден баягы түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү, консультация берүү, анан ишкерлердин арасында мындай жөндөмдүү ишке аша турган долбоорлор чыкса, ошолорго бизнес планды түзүп бергенге жардам берип, жана биздин өнөктөш банктарга же бизге алып келип, ошо каржылоо алганга жардам берүү. Анан да кошуп кетейин, эми жанагы чоң долбоорлор жөнүндө айта кетсек, $1 миллион ашык деп атпайбызбы? Сөздүн ачыгы, андай насыяларды алыш оңой эмес. Муну ачык эле айтып коеюн. Бирок менин оюмча бул туура эле, себеп дегенде чоң суммалар жөнүндө кеп болуп атат да. Муну биз терең бүт жагынан изилдеп чыгып туруп, экспертиза кылып туруп гана бере алабыз. Себеп дегенде биз ар дайым ошол берилип аткан насыялар баягы максаттуу пайдаланышын жана кайтарымдуулугун эске алып жүрүшүбүз керек да. Анан фонддун дагы бир өзгөчөлүгү ошол орто жана чакан бизнести колдоо, айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл буруу, анан өндүрүш тармагына да негизги. Анан бирок буга чейин бул жөнүндө коомчулукта көп эле жолу айтылды. Ошол эле соода түйүндөр салынып, Бабанов салган соода түйүн, ал алган насыя жөнүндө дагы айтылды да сын пикирлер. Анан негизи ал жагы да каралганбы, ошондой соодага салуу жагы да каралганбы? Соода жөнүндө айта кетсек, жанагы сөздүн башында айтып кетпедимби, бул фонд Россия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде пайда болгон да, 2014-жылы. Ал келишим Жогорку Кеңештин ратификациясынан да өткөн, и мамлекеттик думадан, Москвадан да ратификациядан өткөн да. Ал мыйзамдын деңгээлинде бекитилген келишим. Ошол келишимде 3-чү беренесинде жазылган кайсы тармактарга фонд каржылоону кылат. Ал тармактардын арасында соода сатык да көрсөтүлгөн. Бирок биз баягы соода сатык базарларга тарап кетпесин деп, биз өзүбүзчө фонддун ичинде классификатор деген бекитилген болчу. Ошол классификатордо, ал сайтта деле жайгашкан, кайсы тармактарга, кайсы объектилерге каржылоо алынышы мүмкүн деп ушул жерде көрсөтүлгөн да. Соода сатык жөнүндө айтсак, а жерде соода сатыктын соода инфратүзүмү деп, инфратүзүмдүн объектилери деп көрсөтүлгөн.
ар бир объект жалпы аянты 5000 чарчы метрден кем эмес болуш керек жана кошумчада критерийлер бар да. Салыктын төлөмүнө көбөйүшүнө баягы таасир этиш керек, жаңы жумуш орундарын пайда алыш керек. Анан Россия менен Кыргызстандын ортосунда соода саттыкка дагы өзүнүн салымын кошуш керек деген ушу критерийлер бар да. Ал жагынан жанагы белгилүү биздин белгилүү соода борборубуз бүт ал критерийлерге туура келген. Анан жалпы эле кошумча айтып кетейин. Мына жанагы мен 276 миллион доллар деп атпаймынбы? Ошонун ичинен сооданын инфратүзүмүнүн объектилерине 7% гана жумшалган. 54% бул агро өнөр жай өндүрүш тармактарына. Рахмат, түшүнүктүү. Бизде түз байланышка чыккан дагы бир көрүүчүбүз бар экен. Суроо берем деп. Саламатсызбы? Сиз оодосуз. Сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун лидери директору сизге бир жолу дагы саламатсызбы деп кайрылып атам. Орозо айы сизге жакшылыкты, Кыргыз элине жакшылыкты, тынччылыкты алып келсин. Просто мен өзүм ооруп жатканым үчүн кичине сүрдөп атам. Сурооңуз бар? Азыр эле сиздер айтып кеттиңиздер, ушу ипотекага үй берилет, ошо ипотека үй берип аткан фонддор менен иштешип атабыз. Ошо ипотека үй берилеби, жөнөкөй жарандарга шарттары кандай, эмне документтери тууралашы керек. Мен ошо Россияда иштеп жүрүп, Кыргызстанга келип, эми кичине ооруп калгандыгым үчүн ипотекада үй алсамбы деп ойлонуп жатып, ушу суроону берейин деп чечтим. Рахмат, көрүүчү, сиздин сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Бирок жеткиликтүү турак жай убактылуу токтоду го программасы. Токтоп турат. Ипотеканы биз түзмө-түз өзүбүз каржылай албайбыз. Себеп дегенде фондду түзүп атканда бул фонддун уставында көрсөтүлгөн экономиканы модернизациялоо биринчи максат. Экинчи максат бул Кыргызстандын ИАЭПке киришин жеңилдетүү. Анан үчүнчү Россия менен Кыргызстандын ортосунда соода саттык, экономикалык кызматташтырууну өнүктүрүү деген ушундай 3 максат коюлганда, ошол себептен ипотеканы биз бизнес долбоорду гана каржылай алабыз да, түзмө-түзчү же банктар аркылуу өзүн актоочу. А ипотека болсо бул тиричилик насыяларынын эсебине кирип калат да, ошондуктан биз түзмө-түз өзүбүз ипотекада бере албайбыз, каражатты дагы банктарга ипотека бере албайбыз да. Каражат жагынан көмөк көрсөткөнсүздөр да. Ал ошол жанакында жолун тапканбыз да. Баягы мамлекеттик жеткиликтүү турак жай деген программаны колдоо максатында биз жанакында жол тапканбыз. Финансы министрлиги кымбат баалуу кагазды чыгарган, ошону биз сатып алганбыз. Анан Финансы министрлиги биздин каражатты алып туруп, анан ипотекалык компанияга бөлүп берген болчу да, бюджет аркылуу. Анан эми ушул насыянын деги эле мындай шарттарын сурагым келип атат да, анын ортосундагы жанагы төлөмдөр, каникулдар деп атасыздар. Анан ошолордун баарына эле бүгүнкү күндө ишкерлердин мындай чамасы жак келип атабы? Баары эле мындай өзгөчө аймактардагы жаңыдан иш баштап жаткан ишкерлерге? Менин оюмча, же төлөй албай жүдөгөндөр да болот атабы? Жок, андай мисалы негизги шарттары менин оюмча ишкерлерге ылайыкташкан. Мисалы азыр берки коммерциялык насыяларды алсак, алар 3 жыл же максимум 4 жылдан ашык берилбейт. Анан каникулдар деле 3 ай, 6 ай эле болушу мүмкүн да. Ага салыштырмалуу биздин баягы шарттарыбыз ыңгайлаштырган, каникул узагыраак, мөөнөтү да жалпы мөөнөтү узагыраак. Анан пайыздык үстөгү эң негизгиси, пайыздык үстөгү баягы башка насыяларга салыштырмалуу 2,5 эсе, 2,5 эсе төмөнүрөөк болуп атат да. Кайтарымдуулук жөнүндө баягы төлөй албай калгандар жөнүндө деп атпайсызбы? Биз анализдеп көрсөк, мына 2 багытты алсак, чакан жана орто бизнес банктар аркылуу берилип аткан насыялар боюнча кайтарымдуулуктун деңгээли 98-99% деңгээлинде болот да, өлчөмүндө. Бул абдан жогорку көрсөткүч. Биз өзүбүз түзмө-түз каржылаган долбоорлордун арасынан бирөө гана көйгөйлүү болуп чыккан. Эң башында жанагы баарына маалымат болуш керек, птица фабрикага берилген болчу, биринчи насыя. Ошол убагында төлөй албай калып, анан
бизге өткөрүп берген өзүнүн фабрикасын. Азыр кайра жаңы ишкерге берип, ал фабрика иштеп баштады буюрса. Анан Эркин мырза, коомчулукташында дагы бир кептер айтылып жүрөт да, фонддун акчасы Орусиядан келгенине байланыштуу, мындай кредиттик долбоорлорду колдоо Кыргызстандын эмес, ошол Орусиянын кызыкчылыгына төп келсе гана каржылайт деген дагы бир пикирлер айтылып атат да. Бул жака Орусия тарап канчалык деңгээлде мындай киреше алат? Биринчиден баягы каражат Россиядан келген себеп биз алардын негизи эле башкаруу, фонддогу башкаруу системасы паритет принципинде түзүлгөн да. Мисалы, бул жерде фонддун ишмердүүлүгүн башкармалык аппарат, башкармалыкта 5 мүчө, 3-өсү Кыргызстандан бекитилген, 2-өсү Россиядан. Алар бул жерде биздин офисте иштешет. Биздин үстүбүздө жогорку башкаруу органы деп коет, фонддун кеңеши деп коет. Кеңеште дагы 5 мүчө, а жерде болсо 3-өө Россия тарабынан бекитилген, 2-өө Кыргызстан тарабынан. Кыргызстан тарабынан финансы жана экономика министрлери кирет да. Андан тышкары дагы 2 кызмат бар, көзөмөлдөөчү. Булар башкаруу тиги кеңешке баш ийет да. Бул жанагы риск менеджмент деген кызматы жана ички аудиттин кызматы да. Анын жетекчилери да Россия тарабынан бекитилген да. Бул жалпы башкаруу системасы. Анан эмне үчүн мындай коюлган? Баягы каражат толугу менен Россиядан бөлүнгөн соң биз алардын ой пикирлерин, алардын макулдуулугун да эске алышыбыз керек да. Бирок дагы кошумча уставта да көрсөтүлгөн, биздин ички ченемдик актыларда көрсөтүлгөн, бизден берилип аткан каржылоо кандай десем, приоритеттүү түрдө Россиядан чыгарылган жабдык же техника же ушундай бир немелерге алынганга аракет кылынсын деп. Бирок бул баягы сөзсүз гана андай эмес деп көрсөтүлгөн эмес да. Мына айтып коеюн, мына 276 миллион доллар бөлүнгөн болсо, ошонун ичинен Россиядан чыгарылган оборудование техникага 29 миллион доллар көрсөтүлгөн болчу да, жумшалган болчу да. Негизи бизге ишкерлер келгенде, мисалы чакан жана орто бизнести алсак, а жака биз көп киришпейбиз. Алар ишкерлер өзү каалаганды тандап алышат. Германиядан чыккан жабдыкпы же неме Кытайданбы, Турциядан айырмасы жок. Бизге түзмө түз келгенде биз ишкерлерге сунуштайбыз. Алар сөзсүз түрдө бияктагы соода өкүлчүлүгү менен байланыш керек. Мисалы баланча жабдык алам десе, ошол жөнүндө маалымат берилет. Алар Россиядан изилдеп чыгат. Ошондой жабдык барбы, жокпу? Бар болсо, алар сунуштарын берет. Анан ишкер алардын сунушун эске алып туруп, баары бир аягында өзү тандайт. Мисалы, тандоо өзүндө болот. Тандоо өзүндө. Себеп дегенде насыяны ишкер алып атат, жоопкерчиликтен мойнуна алып атат, өзү жооп берет. Ошондуктан биз мындай басымдык кылбайбыз да. Биз сунуш беребиз, ал сунушту эске алыш керек, анан өзү тандап туруп сатып алат да. Техника жөнүндө айтып калдыңыз, ошол техникалар дагы бүгүнкү күндө фонд аркылуу лизинг шартында да берилип атат. Анан эгер берилсе, жабдыктары, башка жабдыктары өндүрүш тармагына салынып, анан бүгүнкү күндө сиздердин копулуңузга толугудай бир өндүрүш иштеп атат бүгүнкү күндө. Ошол техника алынып же жабдылып токтоп калган өндүрүштөр балким. Лизинг жөнүндө айтсак, биз лизинг программасын өзүнчө жана чакан жана орто бизнестин программасынын алкагында бекитип банктарга, өнөктөш банктарга таратып бергенбиз. Эми башталып атат да. Себеп дегенде эми биздин банктык сферада лизинг менен көп эле банктар мындай жигердүү иштей бербейт да. Эң эле мындай көп лизинг операцияларын кылган бул Айыл банк. Бул лидер, бизде Кыргызстанда эң көп лизинг кылган ушул банк. Ошол эми ишин баштады. Андан тышкары да биз микрофинансылык мекемелер аркылуу лизинг программасын деп өзүнчө бекиткенбиз. Азыр мына Көлдө дагы бир адашпасам бир 33 миллион сомдун тегерегинде жанагы немелерге, биздин дыйкандарга лизинг аппараттар берилген болчу. Лизингке уй сай турган аппараттарды сатып алды да лизингке. Ошол иш жүрүп атат. Негизи эле кант кызылчасын иштетүү заводу дагы. Бул экинчи суроо. Бул экинчи суроого мен да кеңири айтып берейин. Чоң ишканалар жөнүндө айта кетсек, мына акыркы жылдын ичинде бир топ эми чакан жана орто бизнести эсепке албаганда жалаң гана чоң ишканалар жөнүндө айтсак, 10го жакын ишкана ишине кирди. Анын ичинде жаңы курулуп, жаңы ачылгандар бар, мурун токтоп тургандар да бар. Мына мурун токтоп тургандардын мисалы, мындай жакшы мисал деп айтсак болот, бул
Шопоков шаарында жайгашкан Кошой заводу, кант заводу. Ал 8 жылдан бери иштебей турган болчу. Биз 2016 жылдын аягында каржылоо бөлүп, мына 2017 жылдын ичинде толугу менен модернизация жумуштары жүргүзүлүп, жаңы жабдык сатып алынып, былтыр октябрдан баштап иштеп баштады. Буюрса мына 2017 жылдын жыйынтыгы кызылча жана шекер чыгаруу жагынан абдан жакшы. Биз кайынды канттын өзүнө дагы кошумча акча берип, ал негизги жабдыгын диффузионный аппарат деп коет. Ошону жаңыртып туруп, кубаттуулугун 35%га көбөйткөн болчу. Анан ошо ири каржылоо салып, долбоорлорду колдоп жаткандан кийин сиздер да мындай кез менен барып кабар алып турасыздарбы? Кандай нукта жүрүп жатат, төлөй алабы, төлөй албай атабы депчи? Сөзсүз түрдө. Биринчиден Жылына канча жолу текшерип карап турасыздар? Биринчиден насыя берилгенден кийин, чоң ишканалар жөнүндө айтсак, насыя берилгенде инвестициялык фаза деп коет. Бул баягы мисалы ошол эле фабриканы куруу жумуштары, жабдыкты алып келип орнотуу, ишке киргизүү, бул орто эсеп менен алганда бир 10 айдан 18-20 айга чейин созулат да. Орто эсеп менен алганда 1-1,5 жыл. Ошонун ичинде биз ар бир каражатты транш менен бөлүнөт. Ар бир транштын максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөп турабыз. Ар бир транш үчүн биздин ишкерлер бизге баягы өзүнүн маалыматын, отчетун берет да. Бул бир. Андан ишкана жумушуна киргенден кийин, фабрика завод жумушуна киргенден кийин биз ар бир квартал сайын алар өзлөрүнүн бизге финансылык маалыматтарын берип турат да, өзүнүн баягы финансылык акыбалы жөнүндө. Аны ар бир 3 ай сайын биздин адистер барып, финансылык маалыматтарын алып, ишкананын өзүнө барып, акыбалы кандай, иш жүрүп атабы, токтоп калган жокпу, ал сөзсүз түрдө. Мындай жумуштар дайыма. Буга чейин ошол Кыргыз темир жолундагы вагондорду сатып алуу жаатында дагы сиздер колдоо көрсөттүңүздөр эле да. Анан бул жаатта бир топ чырлар айтылып келип атат. Анан бул жаатта кандай кылдыңыздар? Киреше албайсыздар да, каражатты бөлүп берип коюп эле жыйынтыгын күтүп отура бересиздер да. Бул Кыргыз темир жолу жөнүндө айтсак, биз долбоорун жактагандан кийин жанакындай массалык маалымат каражаттарына ар кандай сөздөр көп болуп кетти. Ошол себептен биз бул баягы мамлекеттик компания тендер өткөрөт. Анан жанагы алып келинген полувагондор баягы биздин Кыргызстандын талабына туура келеби, ошол маселе баягы суроолор болбосун деп биз сөзсүз түрдө мындай милдеттеме койгонбуз да. Ошол тендер өткөндөн кийин келген полувагондор эл аралык көз карандысыз компания экспертизадан өткөрсүн деп ушундай милдеттеме койгонбуз да. Биринчи партиясы, экинчи партиясы келгенде полувагондорду биз ошол кайра эле конкурс жарыялап туруп, эл аралык компанияны жалдап, ошол толугу менен бүт полувагондорду экспертизадан өткөрүп берген. Анан биз маалыматын алдык, полувагондордун сапаты, анан техникалык талаптарга туура келиши баары аныкталды да. Ошол жактан бизден суроо болгон жок. Тендердин өзү кандай өткөрүлүшү, бул эми Кыргыз темир жол мамлекеттик компания болгон соң мыйзамга баш ийет. Мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамга баш ийет. Ал жагынан эми өзүнүн көзөмөлчү органдору бар, эсептөө палатасы бар, финансылык полиция бар, алар өзлөрү карап берет. Ошол фонддун ишке киргенине 3 жылга жакын убакыт болуп калды да. Анан алгачкы башында алган ишкерлер бүгүнкү күндө алардын жемишин берип атабы? Бүгүнкү күндө алар кандай болуп атат? Мындай үлгүлүү деп эсептеген долбоорлор барбы бүгүнкү күндө? Кайсыл тармакта? Өндүрүштөбү, айыл чарбадабы, кайра иштетүүдөбү? Биринчиден баягы фонддун ушу каржылоонун кандай эффектиси болду, экономикага кандай таасир этти деп биз 2017 жылдын аягында жалпы анализ жүргүзүп көрдүк. Анан мындай баягы көрсөткүчтөрдү байкадык да. Биринчиден биз өзүбүз мына жылдын аягына 261 миллион доллар болчу. Ошончо суммада каржылоо жакталган болсо, долбоорлордун жалпы суммасы 539 миллион доллар болду. Мунун ичине ишкерлердин өзүнүн салымы да кирет да. Башкача сөз менен айтканда, биз 261 миллион доллар берген болсок, ишкерлер тарабынан 270-80 миллион доллар салынды да. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, фонддун каржылоосунун эсеби менен экономикада 539 миллион долларлык мүлк кыймылдап, активдер кыймылдап баштады деп айтсак болот да. Бул бир.
бизден каржылоо алган ишканалардын жалпы чыгарган суммасынын көлөмү $535 миллион болду. Бул жанагы ички дүң продукциясына кирет деп айтсак болот. Анан биздин каржылоо алган ишканалардын төлөгөн салымдары $45 миллион түздү. Жаңы түзүлгөн жумуш орундары жөнүндө айтсак, түзмө-түз камсыз болгон жумуш орундары 16.000 түздү. Анан кошумча косвенный деп коет да. Бул жумуш орундарынын саны 60.000ге жакындады. Муну кандайча түшүнсө болот? Мисалы, ошол эле кан заводун алсак, биз эки кан заводко $17 миллион ашык бердик. 2017 жылы эки кан завод 5.500 фьючерсный контракт түздү да дыйкандар менен. Анын арасында чоң чарбалар бар, кичирээк чарбалар бар. Орто эсеп менен алганда ар бир контракттын артында 10 адам турат деп эсептедик да. Себеп дегенде аны кызылчаны чоңойтуш керек, себиш керек, эгиш керек, сугарыш керек, отош керек, жүктөш керек дегендей транспорттук тейлөө жүргүзүлөт. Ошону менен эки кан заводунун аркасы менен 5.500 контрактты 10 адамга көбөйтсөк, 55.000 адам киреше булагы менен жумуш менен камсыз болуп деп айтсак болот да. Ошол бүгүнкү күндө фонддун жана коротулган суммасын айттыңыз, анан фонддун корунда азыр канча каражат турат? Же жокпу азыр? Бар. Корунда канча? Мына жанагы бүгүнкү күндө иштетиле элеги 276 миллионго жакталган болсо, ал толугу менен алынып чыгарылып элек. Себеп дегенде мунун ичинде банктар транш менен алынат, анан жанагы каржылоо алып аткан чоң ишканалардагы дүң эле бир эмес транш менен алынат да. Ошондуктан аталган суммасынан алына элек суммалар бул бир. Андан тышкары жалпы 500 миллион берилген болчу да, ошол калган иштетилбеген сумма $180 миллион ашык. Ал дагы кымбат баалуу кагаздарда турат. Ал кымбат баалуу кагаздарга жайгашкан каражаттын эсебинен биз фонд киреше алат. Ошол кирешенин эсебинен жанакындай төмөндүк пайыздык үстөктү биз кармаганга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө 180 миллиондой деп атасыз да. Анан фонддун ишке киргенине 3 жылдай убакыт болуп калды. Анан ушунча сумма калышы, иштетилбей жатышы андай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш деп эсептейсизби? Өзгөчө жеңилдетилген пайызда ишкерлерди колдоо жаатында деп өкмөттүн программасы болуп атса, анан бүгүнкү күндө 3 жылдай убакыт болсо дагы ушундай сумма калып жатышы мындай кандай деп эсептейсиз? Мыйзам ченемдүү эле көрүнүшпү же? Менин оюмча бул жакшы эле көрсөткүчтөр. Себеп дегенде биз бул каражатты иштин көзүн таба албай атышабы ишкерлер? Мындай да, азыр мындай жооп берейин. Биз бул каражатты тез таратып ишке аракет кылбашыбыз керек. Себеп дегенде муну таратып иш оңой эле. Бирок биз бул фонд түбөлүккө Кыргызстан үчүн иштесин деген максат коюп атабыз да. Түбөлүккө Кыргызстанга иштей турган болсо, биз сөзсүз түрдө насыялардын кайтарымдуулугу, сапаттуу пайдаланышын ар дайым эске алып жүрүшүбүз керек. Баягы тез таратып ишти анан эртең анын дайын отун таппай калабыз. Ошондуктан мына ошол эле башка эл аралык уюмдарды салыштырмалуу 3 жылдын ичинде мына 276га жетип атканыбыз менин оюмча бул жакшы көрсөткүч. Мына ушул темп менен мындан ары иштесек, толугу менен фонддун капиталын иштеткенге дагы где-то 1,5-2 жыл керек. Менин оюмча бул темпи жакшы, мындан ашыкча тезирээк болушу мүмкүн, бирок өтө ашыкча болбош керек да. Себеп дегенде баягы тез кылган иштин сапаты начар болот да, биз баарыбыз билебиз. Бул фондко каражатты Россия негизинен Кыргызстандын ушул Евразиялык экономикалык биримдикке мындай батыраак сүңгүп кирип кетиш үчүн бөлүп атат да бул каражатты. Анан биз дагы сиз түбөлүктүү иштетип калышыбыз керек деп атасыз да. Анан дагы канча убакыт пайдаланып, мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө 2-3 гана тармакта приоритеттүү деп атасыз да. Анан дагы мындай алга жылып кетсе, дагы кайсы тармактарга ушундай көмөк, колдоо көрсөтүлмөкчү? Иштин көзү табылып кетсе. Менин оюмча жанагы мен атаган тармактар жакынкы арада ошол гана приоритеттүү болуп кала берет. Бул өкмөт жагынан да азыр мына өкмөт жаңы кластердик өнүгүү деп мастер пландарды иштеп чыгып атат. Алар 3 мастер план, 3 кластерди тандап чыкты да. Бул кийим тигүүчү кластер, Бишкек жана Чүйдө, агроөнөр жай кластери бул түштүк аймактар жана туристик кластер бул Ысык-Көл облусунда деп ушундай 3 тармакты бекитип атат да. Бул биздин приоритеттик тармактар менен гана окшош. Себеп дегенде негизи эле Кыргыздан
биз карайбызбы, өкмөт карайбы, Кыргызстан бир. Кыргызстанда жакшы потенциал кайсы жакта бар? Агро өнөр жайда, жеңил өнөр жайда бар, туристтик кластер тармактарда бар да. Эми биз мисалы машина куручу жай деп дагы ушундай тармактарды приоритетке киргизгенбиз да, бирок ага да бир өз убактысы керек деп ойлойм. Бул ошол тармакты баягы өнүгүүсүнөчү. Айланска адаптация деп атабыз да, анан бүгүнкү күндө көнүп кеттикпи, анан ошол биздин ишкерлер ошол айланстын ири базарын колдонуп, ошол эле айыл чарба тармагын аркылуу колдоно алып атышабы сиздин оюңуз боюнча? Көнүп кеттикпи, айланска сүңгүп кире алдыкпы? Менин оюмча толугу менен боло элек, бирок биринчи алгачкы жакшы жылыштар, кадамдар бар. Эми сөздүн ачыгы баягы мындай, кандай десем, чоң өзгөрүлүштөр бул тез болбойт да. Биз ошого даяр болушубуз керек, ошо менен макул болушубуз керек да. Себеп дегенде баягы нааразычылыктар болгон себеби да мындай болду да, менин оюмчачы. 2015-жылы биз Бажы союзуна кирдик, анан эртеси эле баягы натыйжа көрөбүз, анан жаңы ишканалар ачылып баштайт, анан экспорт боло баштайт деген ушундай күтүүлөр болду да, бирок мындай чоң нерселер тез болбойт, буга убакыт керек да. Убакыт эми мына жаңы жылыштар болот. Мына биз фонд 2015-жылы жылдын аягында чоң ишканаларды каржылап баштады. Алар ишке мына былтыр 2017-жылдын башынан баштап ишке кирип баштады. Продукциясын эми 2017-жылы чыгарып, эми мына баягы үзүрүн эми көрүп атабыз да. Себеп дегенде ошол эле завод же фабриканы куруп коюш бул жок дегенде 1 жыл, 1,5 жыл керек да. Рахмат, бизде түз байланышка чыккан бир көрүүчүбүз бар экен, суроо берем деген. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эркин мырзага суроо берейин дедим эле. Саламатсызбы? Биз Жалал Абад областынан Сузак районунан чалып атабыз. Биз биринчилерден болуп 92-жылдары фермердик чарба уюштурганбыз. Азыркыга чейин иштеп келатабыз, мал чарба өндүрөбүз. Талаачылык иштерди кылабыз. Азыркы убакытта да фермердик чарбаны өркүндөп өстүрөлү деген ой менен 2000-жылдары Советтер Союзунан калган жеткилбей турган сарайды сатып алганбыз. Ошол сарайыбызга 400 мал багып, жогорку стандарттагы, эл аралык стандарттагы эт өндүргөнгө шарттар бар да. Ошол сарайыбыздын ремонту, азыраак ремонту бар. Анан ичине малды толтуруп, Бишкекте эт багытындагы мал саткан фирмалар бар экен, Россиядан алып келинген. Ошол малдардан алып багалы деген оюбуз менен, бирок каражатыбыз жетпей, банкка барсак, айыл банкка барсак, силердин күрөгүңүздөр жетпейт деп бизге отказ кылып койду. Ушул маселени кантип чечсек болот? Рахмат сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Биринчиден бул малчылыкка, мал чарбачылыкка биздин каражатты, биздин акчаны, негизги каражатты сатып алып же курганга гана мүмкүн да. Негизи эле биздин акчаны, негизги каражат деген мен түшүндүрүп коеюн, бул негизги каражатка имарат, конструкция же капиталдык ремонт же жабдык же техника кирет. Айлануучу капитал биздин акчанын эсебинен каржыланбайт. Ушундай чектөө бар да. Бирок сарай эмески оңдойт элем деп атпайбы? Түшүндүм, мен азыр жооп берем анан. Мен түшүндүм суроосун. Ошондуктан жанакындай чарбаны уюштурам дей турган болсом, мына оңдоо жумуштарына жумшалышы мүмкүн биздин акча. Бул бир. Мал сатып алам дей турган болсо, асыл тукум сертификациясы бар гана мал сатып алышы мүмкүн да биздин акчанын эсебинен. Жөнөкөй мал боло турган болсо, анда айыл чарба каржылоо деген мамлекеттин, өкмөттүн программасы бар. Ошонун алкагында каражатты алып пайдаланышы керек. Күрөө жагынан болсо, мына азыр 1,5 жыл болду, кепилдик фонд иштеп атат. Биз ушу аймактарды өнүктүрүү максатында деп, ал кепилдик фондко 100 миллион сом бергенбиз 2 ай мурун. Анан ошо 100 миллион сом жалаң гана аймактардагы ишкерлердин кепилдигине пайдалансын деп ушундай сүйлөшкөнбүз да. Ошол себептен кайра эле ошол Байыл банкка кайрылыш керек. Анан Жалал Абадта кепилдик фонддун өкүлү бар. Ал менин билишимче обл администрацияда жайгашкан, ошо менен чогуу ишти алып барыш керек да.
асыл тукум малдар жөнүндө айтып калдыңыз да, ошол жөнүндө кененирээк маалымат бербейсизби? Бул жаатта дагы тармакты фонд жакшы болду дейт окшойт. Асыл тукум бул мал чарбачылыкка кирет да, мал чарбачылык жанагы эле агро өнөр жайга кирет. Эмне үчүн асыл тукум малга гана биздин акчаны колдонсо болот? Бул себеп дегенде бул негизги каражатка кирет. Асыл тукум малдын эсебинен баягы малдын сапатындагы санын да көбөйтсө болот да. А көбүнчө баягы сразу түшүндүрүп берейин, дыйкандар биздин банктарга же бизге кайрылганда баягы малды семиртүү максатында кайрылат да. Бул мисалы жазында сатып алып, күзгө чейин семиртип, анан кайра сатуу. Мындай максаттарга биздин акчаны пайдаланыш мүмкүн эмес да. Муну жана мен айткандай айыл чарба каржылоо деген программанын акчасын колдонсо болот. Биздики болсо асыл тукумду гана сатып алганга болот да. Анан ошол ээптин алкагындагы жанагы шарттардын бири лабораторияларды, логистикалык борборлорду куруу да кирген да. Бул жаатта дагы көмөк көрсөтө алдыңыздарбы, каржылай алдыңыздарбы? Ооба. Биздин каражаттын эсебинен 3 чоң айыл чарба продукциясына багытталган логистикалык борборлор курулуп ачылды. Алар иштеп атат. Бирөөсү Сокулук районунда, бирөөсү Москва районунда, бирөөсү болсо Көлдө. Азыр дагы Жалал Абад облусунда дагы бир долбоор даярдалып ошо болот деп отурабыз. Бул баягы жогорку сапатта эл аралык ЯЭПтин стандартына туура келген ушундай борборлор ачылган болчу. Лаборатория жагынан айтып кетсек, муну азыр изилдеп атабыз. Себеп дегенде лаборатория түзмө-түз лабораториянын өзүн биз каржыланга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Себеп дегенде биз жана сөздүн башында айтып кетпедимби? Өзүн актоочу гана долбоорлорду каржылай алабыз. Лаборатория өзүн өзү канчалык актай алат? Бул азырынча маселе суроо да. Мына жакында эле интернетте чыкты, Россия тарабынан каржыланган Ошто лаборатория ачылыптыр, 98 миллион рубль бөлүндү деп атат, бирок бүгүнкү күндө иштебей туруп. Себеп дегенде клиенттер жок да, баягы бирөө алып келип ошол жерден анализ алып, экспертизадан өткөн адам жок да. Ошондуктан муну министрликтер менен чогуу караш керек. Ошол айыл чарба тармагында кооперативдер менен иш алып барса, ага кандай карайсыздар? Азыр кечиресиз, бул суроого жооп берердин алдын мурун биздин көрүүчүбүз бар экен, ошонун суроосуна жооп берсеңиз. Саламатсызбы? Сизди күтүп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Мамлекетте иштеп жүрүп, жаш үй бүлө эч качан үйгө жете албадык да, квартирага же жер боюнча. Азыр эми мына Орус кыргыз өнүктүрүү фонду ушул боюнча жардам бере алабы, бере албайбы? Бул жана ипотека суроосу эме. Рахмат сурооңузго. Жана мен түшүндүрүп кеттим, биз ипотеканы түзмө-түз өзүбүз каржылай албайбыз. Биз бизнес долбоорлу гана каржылаганга мүмкүн. Биздин каражаттын уставка жараша ошо биз бизнести өзүн өзү актоочу гана долбоорлорду каржылай алабыз. Жанагы суроомо жооп берсеңиз, кооперативдер боюнча. Кооперативдер бүгүнкү күндө дыйкан чарба болобу же кооператив түрүндө болобу айырмасы жок. Кооперативдер деле агро өнөр жай багытында жанакындай жеңилдетилген шарттарда насыя алышы мүмкүн. Дагы кошумча мындан тышкары айтып кетейин, жана мамлекеттин айыл чарба каржылоо деген программасынын алкагында кооперативдерге өзүнчө да андан дагы өзгөчө бир шарттар бекитилген да. Мисалы, жалпы айыл чарбасына насыялар 10% менен сом менен берилип аткан болсо, мен билишимче кооперативдерге ал пайыздык үстөк төмөндөтүлгөн. Анан ошол насыя алуу боюнча фонддон жардам алган ишкерлер, бизнес өкүлдөрү кайсыл аймакта көбүрөөк активдүү болуп атат? Ага дагы анализ жүргүзөсүздөрбү? Ооба, сөзсүз. Азырынча бөлүнгөн каражаттардын көлөмү көбүнчөсү 70%дан ашыгы Чүй облусу жана Бишкек шаарынын тегереги болуп атат. Муну ачык айтыш керек. Аймактарда суммасы азыраак болуп атат. Калган аймактарда долбоорлордун санын алсак, жана 1064 деп атпаймынбы, анын 50%дан ашыгы башкача көрсөткүчтө, 50%дан ашыгы башка аймактар болуп атат да. Ошо аймактарды басымдуу түрдө каржылоо максатында биз
жанакындай кадамдарды кылып атабыз, өзүнчө иш чара планын түзгөнбүз. Бул биринчиден жанакындай өкүлчүлүктөр, регионалдык консультация берүү борборлор ошо биздин тейлөөнү ишкерлерге жакындатуу максатында. Андан тышкары жанакындай босогонуу да алды келаттык. Анан биз азыр биздин өнөктөш банктарга мындай дагы лимит коюп атабыз. Биз берген каржылоонун 50%-нан кем эмес аймактарга жумшалсын деп, эки мамлекеттик, бул менчик банктарга, эки мамлекеттик банкка, Айыл банк менен РСК банкка 60%-нан кем эмес ошо аймактарга жумшалсын деп, ушундай баягы каржылоо булагын ошол жака түрткөнгө аракет кылып атабыз. Аймактарды өнүктүрүү жылында бир топ жеңилдиктерди көрсөтүп жаткан жакшы жашан деңиз, жана бирок ошол аймактардагы фермер, дыйкан, иш баштайт элем деген ишкерлер баары эле ошо долбоорлорду жазууну биле берет болуш керек. Анан бул жаатта сиздердин жана кызмат көрсөтүү, тейлөө, өкүлчүлүктөр жардам бере алабы долбоор жазуу боюнча? Анан негизи ушу долбоорду жазса канча убакыт аралыгында карап бере аласыздар? Жанакы мен айткан регионалдык борборлор, консультация берүүчү, дал ушул максат үчүн түзүлүп атат. Ишкерлерге, дыйкандарга консультация берүү, бизнес планды түзөм десе ошого жардам берүү, ошол максатында түзүлүп атат. Негизги жумушу ошол болот да, бул бир. Канча убакытта каралат десек, мисалы чоң долбоорлор, биз өзүбүз түзмө-түз каржылап караган долбоордун карай турган мөөнөтү, экспертизаны өтө турган мөөнөтү бир орто эсеп менен алганда 2 ай түзөт. Чакан жана орто бизнести алсак, банктардын жумушун анализдеп көрсөк, бир орто эсеп менен алганда 2-3 жуманын ичинде каралып берилет. Рахмат, бизде суроо берет элем деген дагы бир көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Кочкор районунан чалып аттым эле. Биз бул асыл тукум чарбасы менен алектенебиз. Биздин ошол асыл тукум кой өстүрүү заводу менен иштегенибизге 20 жылдан ашуун тарыхыбыз бар. Кыргызстанда бирден бир менчик асыл тукум чарба болуп эсептелебиз. Ошол жакында эле февраль айында ушул Кыргыз өнүктүрүү фондусунан акча алабыз деп кайрылдык эле Айыл банктан. Бирок Кыргыз өнүктүрүү фонду аябай бизди жакшы колдоду, бирок Айыл банк бизге акча бербей коюшту да. Ана беребиз, мына беребиз, тияк документ, бияк документ деп 4 айдан бери чуркап жүрүп, өткөн жумада берилбей документтерибизди кайра алдык. Эми биз карантинный фонд менен сүйлөшүп, эми бул документти кайра РСК банк аркылуу алалы деп аракет кылып атабыз. Ушуга бир жардам берип койсоңуздар. Айыл банктар эми кагазды аябай көп кылат да, анан убаданы берип эртең бүгүн деп отуруп 4-5 айга созуп кетет. Бул айыл чарбасында билесиздер, убакыт тар болот. Жазгы эми августка чейин, июлга чейин болсо болот, андан кийин болбой калат. Ушуга бир жардам берип койсоңуздар. Анан бул Кыргыз өнүктүрүү фондусуна биз аябай ыраазычылык билдиребиз. Себеби айыл чарбасы Кыргызстан ушул тараганда, айыл чарба тарап кеткенден бери бирден бир жакшы жардам берип аткан ушул эле болуп атат да, бул айыл чарбасына. Башка жагынан такыр жардам жок, ушул гана бир бизди колдоп атат. Ушуну колдоп атсаңыздар, ушу аягына чейин колдоп койсоңуздар ушуну. Рахмат. Жумаларда кайра РСК банкка кирген табыз, бүгүн болбой биринчи күндөрдөн баштап. Ошого бир жакшы жардам берип койсоңуздар. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Эми Айыл банк Кочкордо Кыдыралиев Улан Капарович деген филиалдын жетекчиси жакшы эле мындай карай турган агай эле, көрөбүз го. Сиз неме студияга өзүңүздүн аты жөнүңүздү жана телефонуңузду калтырып койсоңуз, анан биз байланыштырып, анан неме карап берели. Анан ошо көпчүлүк жарандар банкка нааразычылыктары көпчүлүк ошо банкка болуп атат да. Анан бүгүнкү күндө фонд кандай долбоорлорду мындай тикелей өзү фонд өзү каржылай алат? Жандай мүмкүнчүлүк жокпу? Же ири долбоорлорду гана ошентеби? Жана сөзүнүн башында айтып кетпедимби, ошондой. Ири долбоорлор, мисалы Бишкек чүйдү алсак, бул $1 миллион өйдө болуш керек. Жана аймактарда жайгашкан приоритеттүү тармактан чыккан долбоорлор болсо $300 000 өйдө биз түзмө-түз өзүбүз карай беребиз. Айыл чарба тармагын айттык, ЭАЭПтин шартына каралган проекттерди айттык, долбоорлорду сүйлөштүк. Анан талаачылык, мөмө жемиш, бак отургузуу, ушул көчөт отургузуу, ушул жаатта дагы долбоорлор келип түшүп атабы? Ал жаатта дагы, ал тармакты дагы колдоп атасыздарбы бүгүнкү күндө?
бул сиз айткан долбоорлор деле тармактар деле ошол агро өнөр тармагына кирет. Жалпысынан бул негизи эле айыл чарба менен байланыштуу долбоорлор биз үчүн приоритеттүү. Жана багбанчылыкка да биз өзүнчө программа иштеп чыкканбыз. Анын шарттары жалпы шарттардан баягы өзгөчөлүктөр бар. Бул биринчиден багбанчылыкка мөөнөтүн биз узагыраак койгонбуз. 5 жыл эмес, 7 жылга чейин. Анан негизги суммасынан каникулдагы 1 жыл эмес, 2 жылга чейин созгонбуз да. Бизде да өзүбүз түзмө-түз каржылаган ошондой долбоорлор бар. Талаачылык жумуштары жөнүндө айтып да кетсек, талаачылык жумуштарга биз айыл чарба техникасын каржылай алабыз. Мисалы күйүүчү майлар же үрөөн бул айлануучу капиталга кирет. Муну кайра эле жанагы мен айткан мамлекеттик айыл чарба каржылоо деген программанын акчасы менен колдонуш керек. Убактыбыз аз калды, бирок ага чейин бир суроо берип үлгүрөйүн. Сиз кыскача жооп берсеңиз. Буга чейин ушул биздин ошол Борбор калаада Ош базары бир эмес 3 жолу өрттөндү да, анан ошол жердеги ишкерлерге мындай колдоо максатында алардын жана зыянга учурабады, ошону мындай кайра кайрып берүү максатында ушул фонд дагы жардам берет деген бир демилгелер айтылды эле. Бул эмне болуп атат бул иш? Бул иш боюнча биз чечим кабыл алып, бизде негизи эле микрофинансылык мекемелер аркылуу каржылоо, микронасыялоо деген программа бекитилген болчу былтыркы жылдын аягында. Ошол программага биз бул жабыркаган ишкерлерге жардам берүү максатында ошол программага биз өзгөртүү киргизгенбиз. Бул өзгөртүү күчүнө кирди. Ал каржылоонун негизги шарттары бул Ош базарда 3 жолу өрт чыккандан жабыркаган ишкерлер жана Жалал Абад шаарында да биз билебиз, борбордук базарда да өрт чыккан болчу. Ошол жактан жабыркагандар жанагы мамлекеттик комиссия түзүлбөдү. Ошол мамлекеттик комиссия бекитилген тизмеге кирген ишкерлер башында 133 болчу, андан кийин дагы кошумча да тизме берди. Ошол тизмеге кирген ишкерлер фонддун каражатынын эсебинен насыя алганга бүгүн мүмкүн. Негизги шарттары бул мөөнөтү 2 жылга чейин соода саттык жана айлануучу капиталга ушул каражаттарды колдонсо болот. Пайыздык үстөгү сом менен 14%. Бул мисалы ошол эле коммерциялык соода саттык насыяларга салыштырмалуу 2,5 эсе арзаныраак. Анан суммасы 500 000 сомго чейин алса болот. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Бизге келип кызыктуу маек куруп жана ошондой эле көрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эске сала кетсек, биз бүгүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмерлиги туурасында кеп кылдык. Биздин студияда конокто фонддун жетекчиси Эркин Асрандиев мырза болду. Ал эми мен сиздер менен кийинки көрсөтүүгө чейин коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.